Hormatlı bugünkü gecenin kadırlı konakları, ağa ejekler, stüdent dostlar. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин мамлекеттик тил кафедрасы тарабынан сөйлеп дил маегин уюштуруп жатабыз. Максатыбыз келген каармандардын ийгилигине, чыйыр жолуна саресеп салып, көп үлгү катары көрсөтүп, каармандын өмүр жолун педагогторго, болочок педагогторго жакындан тааныштырып, багыт берип, жол көрсөтүү. Агайыбыз, Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин окуу бөлүмүнүн башчысы, жақында эле педагогикалык илимдердин боюнча кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргоп келген Абдибалиев Эмилбек Абдибаитович агай болмокчу. Агай, билесиз да, биздин Кыргыз эл жомоктарында биз жакшы билгендей эле баатыр жигитке ийгиликке жетүү үчүн эки айрылыш жол күтүп турат. Бүгүн дагы сизди астыңызда көрүп тургандай эле эки эшик күтүп алды. Сиз каалаган эшигиңизди ачасыз, ал эшиктин аркасында сизге болчокто белгилүү болуучу нерселер күтүп турат. Тандоо сиздин эркиңизде. Эки эшиктин бирисин тандайсыз. Рахмат, оң жақтағы эшикти тандайм. Ачып көрсөңүз болот. Апаңыздын амандыгы, үй бүлөңүздүн бактысы, ийгиликтер, жакшылыктар, оомат, илимдин улуу жолундагы жетишкендиктер. Мана менен башталмакчыбыз. Биздин кафедрабыздын эң мыкты окутуучусу Жумабаев Эртөштүк агай сизге ыр десте сунмакчы. Рахмат чоң, урматтуу агай эжекелер, урматтуу студенттер, ушундай бир жолугушууга келип турганыңыздарга, ушул жолугушууну уюштурган биздин кафедрага алгач ыраазычылык билдирем. Алгач таанышкыга кетсем, анда мен Алтын апам, ошол Темирова Назакат оң жагымда. Бүгүн 1957 жылы Баткен районунда төрөлгөн. Эң кызыгы ошол мектепти 8-Ош мамлекеттик педагогикалык ушул силер окуп жаткан окуу жайга келип окуп, ушул жердин бүтүрүүчүсү. Баткен районундагы Токтогул атынын орто мектебинде, андан кийин Жусуп Ажиев атынын орто мектебинде жалпы ошол 40 жылдан ашуун эмгектенген, балдарды окутуп, ага кошуп бизди окутуп, ошол биздин сабатыбызды ачып, ошол көп башталгыч класстын мугалими апам, ошол көп окуучулары бүгүнкү күнгө чейин ушу бизге тамга тааныткансыз деп апама дайым ыраазычылыктарын билдирип турушат. Ушундай мен тарбия бергендеги, мени окуткандагы апамдын орду өтө чоң, ошондуктан мен апама ыраазычылык билдирем. Ал эми мен сол тарабындагы агайды баарыңыздар жакшы тааныйсыздар. Биздин окуу жайдын ректору, педагогика илимдеринин доктору Эмилбек Мурзабек Болотович. Абдан орду чоң киши. Себеби 2011 жылы Бек Мурзагай ушул окуу жайга ректор болгондо, агайга ректордун жардамчысы болуп ошол кызматка мени коюп, ошол жерде 5 жыл агайдын колунда эмгектенип, агай менен ошол агайдан мен көп ушул жашоо сырларын, эмгектенүүнү, иштөөнү, мамилени, ошол көп нерсе үйрөнгөм. Кийин турмуш шартка байланыштуу кайрадан эле ушул окуу жайга келишиме дагы абдан чоң агайдын салымы бар. Ошондуктан
агайга да ыраазычылык билдирем. Апамдын жанындагы ошол биринчи курста бизге куратор болгон филология илимдеринин кандидаты доцент Наркозаева Курманжан эжеке. Ошол биринчи курстан баштап 5-чи курска чейин бизге куратордук кылган. Ошол группа менен абдан жакшы иштеген эжеке. Ошол бардыгыбыз, группалаштарыбыз өзүбүздүн апабыздай көрүп эле ошол бизге энелик мээрин берип, ошол 5 жыл окутуп, тарбиялап, андан кийин ошол университеттен учурган эжеке. Мен өзүмдүн апамдан кийин, андан кийин студент болгондогу Курманжан эжекеден кийин менин ордумда өтө чоң апа катары мээрин берген. Бул азыркы күндө мына көпчүлүгүңүздөр таанысыздар. Биздин университеттин ардактуу эжекеси Жамбаева Калипа Бердиевна жумушка алып кафедрада жаш окутуучу катары бизге эжеке ошо насаатчы катары көп жол көрсөтүп, ошо окутуу боюнча, сабак өтүү боюнча, документация боюнча көп бизге жардам берген, жол көрсөткөн жана ошол окутуучу мугалим болууда эжекенин орду чоң, эжекеге ыраазычылык билдирем. Ошол достукту бекем сактап, ошо дос болуп келебиз Алманбек агай. Бул агай дагы көпчүлүгүңүздөр таанысыздар. Бүгүнкү күндө Ош шаарындагы эң алдыңкы мектеп болгон Жетеген мектеп лицейинин директору, биздин окуу жайыбыздын бүтүрүүчүсү. Ошол Бекмырза Бекболотовичка жардамчы болгонумда мен тарбия иштери боюнча Зайдин агай жаштар комитетинин төрагасы болгон. Мына ошол жерде чогуу иштешип, бир 5 жыл бири-бирибизге абдан көңүл, абдан мындай жакын иштешкенбиз. Зайдин агай дагы ошол менин жашоомдо абдан орду чоң кишилердин бири. Дос катары Кыргызстанга таанымал адам. Себеби мына 5 акын долбоорунда жеңүүчү болгон. Ошо жаш акын катары жаштарыбыз кимин катары ырын окуп жүрүшөт. Маматжанов Мелис бизге 2009-жылы ушул окуу жайга биринчи курска кабыл алынган. Мелис кыргыз тили жана адабият адистигин ушул жерден бүткөн. Мен эң алгачкы жана эң акыркы себеби бир эле группага куратордук кылганмын. Андан кийин куратордук группа берилген эмес, ошондуктан ошо мен куратор катары, мен студент катары Маматжанов Мелис келип отурат. Бүгүнкү күндө бизде ошол педагогика университетинде педагогика жана психология кафедрасында окутуучу биздин ошол 2 уул 3 кызды биргеликте чоңойтуп келе жатабыз. Мен уулум, эң тоң уулум Абдыбай Бейбербек 2009-жылы төрөлгөн. Көп мектепте окуду. Шартка байланыштуу азыркы күндө Ош шаарындагы Жетиген мектеп лицейинде 9-класста билим алып болду. Бизде кыргыз тили жана адабияты адистигинде 4-курстун студенти Мурас телестудиясында кошумча эмгектенет жана эң негизгиси Кыргыз Республикасы президентинин быйылкы 2024-жылдагы үмүт стипендиясынын ээси биздин окуу жайдын сыйлыгы. Силер үчүн аздык кылар миң урмат. Назакат апа, бүгүн эргип, бүгүн бактып турган чагыңыз. Анткени бай апа эшиктен кирип эле менин аябай толкунган атам, мен мынча күтпөдүм эле, эми сөзүмдү кантип табам деп аябай толкундануучумда турат да. Бирок сиз камсамаңыз. Жаныңызда уулуңуз турат, элдериңиз жакындарда турат. Бүгүн сиз келе уулуңуз жөнүндө сөз айтып ачылып бериңиз. Уулуңуз кандай эле кичинекейинен баштап бүгүнгү чейин кандай болгон, ошо жөнүндө сөз кылып бериңиз. Анда апа, Назак апа, сөз сизде. Балдарым ушул жерде иштеген окутуучулар, эжекейлер, мугалимдер,
Studentler şu keçeni uyuşturganlar üçün sizlerge öte razımın. Sizlerden işimlerde, okuğunlarda çoğun iyiliklerdi kalayımın. Daima uşintip mağlaylar jarık olup, uşunday jakşı keçelerdi uyuşturup jüre bergile. Oba en negizli ana jetekçilerge çoğun rahmat aytam. Balam jönünde aytsam, balam kiçinekeyinler ile baya men mugallimmin dep aytpay koyayım dedim ele öz aytı öttü. Mugallim bolup, atası dağı mugallim bolçu, men dağı mugallim bolçumun. Ana bu oyuncu oynaç emes da. Kiçinekeyimizin ile uşul bilimge umutulusu var bolçu. Bunun oyuncugu bir barak kağız, andan keyin bir urçke tüstü karandaşlar özü bilbek. Biz şu plan ilgili biz plan jaz söyle. Plan jazabı desek bu oyunlar жерге stol oturup koydular o şeyde жазып oturuver şöyle. Anan oyun oşa bolçu da köçöge çıkkanda ana balдар bilen oynaçı. Anan kiçinekeyinde oşo bizin aldığımızda oturganda kuturçeme. Oşo bir barak menen ele bir urçka karandaş, tüstü karandaş, oşolay bilimge alay degen kabul aldı. Birinci, ikinci klasta ağlabay okuttu. Üçüncü, dördüncü klasta Gülbahar Payizova degen ejeke okuttu. Jakşı, alardan dağı hiçbir neme almadık. Jakşı, balam jakşı degen gana sözlerdi eşitip жүрдük. Andan 5. 6. klassa ötkönde Mamatova Salima degen ejeke kurator bolup okuttu. Kurbanbayeva Baktıkan degen ejeke bilim tarbiyasını berip, tarbiyalab, anan uşul oşko uçurdu. Anan oşko kelip dağı, mınanday ejekeylerge, jakşı kollektifke, jakşı dostu jarga jolup, balam uşunday bilimge eye boldu. Dağı razımın dostlarına, birge жүрген sanalaşlarına, gruppalaşlarına, uşul kabul algan ap kelgende uşul ejekeye tapşırganımız, şu ejekeye dağı çoğun razıçılık bildirem. Oşol emin balam jönünde. Men muhtaga bir söze geçti. Bir Emin ağayın oşuda uçurup olgan mı bir kızıklı okalarına? Esteniz Emin ağayın. Emin ağay katı dayanat gelin apa kimçe aytpa. Çıkan cevap niye söyleyeyim desem özünüz bilesiz dedi oşol. Men açındım belası bu жерде şunçak толкунданып sүйünüp kuanıçıma barpay oturam da baldarım. Endi jakşı onunçol odunu tartip buzulçular bulgandırın bilbeydim. Şoktun dağı var öyle razıçılık aytçı, şu bayağı atap etken ejekeyleri, mugallimleri. Anan bir 4. klasında bir esime kelip kettim. O 4. klasında bir bayram uyuşturupdurlar. Anan men oşol жерде işlejümün. Anan atası başka mektepte işlejü. Keyin ejekesi açılanıp siz kelgen çoguluşlar. Atası kelip. Atası bardı. Atası barsa anan atası aytıp der. Bular emi eç nerse kılgan jok. Bir başka klastın özlerinin klası 4. klas bolsa 3. klasın okuçuları menen keçe uyuşturupdurlar. Anan oşoga tüşünüp kaç jazdırıp alыптыр. Tüşünüp kaç jazdırıp alыптыр atasına. Ana men sizge aytpayмын, atasına aytam. Emне bolupdur? Nektir bire menen uruşupdur bu? Desem, jok, uyuşturupaptır. Kollektif boluşup oturuş uyuşturupdurlar. Anan oşoga tüşünüp kaç jasıp berdim. Ekinci balam oturuş uyuşturbayt dep tüşünüp kaç jasıp berdim dedi. Oşol onun başkasını jakşı. Emin ağay ötkөн kuraga 4. klasta ötüp ketken eкен da. 4. klastın jigitleri balları, 3. klastın kızlarını çıkıp geçirmiş Sizge kalmalısı kes tartibida jakşı janında turgan özünün klassdaşlarına bilbegenini үйrөtüp kayсы nemeden bolsa bardığına katışıp bayağı komdükstürge, komdu işitlerge katışkan uyuşturmuş edi. Anan başka bir komdu işleri olsa söylesiz oşol nemelerden özünü bilbegeni surap
yürgen okumuş. Balın tadı, bala kıyal sesinden, meyli gündür жылдан ötsün aradan, balalığım esten ketkiz ilesin. Sizin bala kezdegi klastaş dosuңuzdan alыстықтан кире алмай калды жолдун алыстынан видео карауга көңүл бурасыздар. Экөөбүздөн ушу кичинебизден ата энебиз дос кылган экен. Экөөбүз мектепке келсек же менин онун алдыга барат да, же ал менин алдыма келет да. Ошентип бирибиз күтүп отуруп жетелешип мектепке келип кетчүбүз. Мектепте дагы бирибизге карап, мектептен кийин дагы барып экөөбүз кандай десем экен. Мектепте бир киче эле чогуу жүрдүк да. 11 жыл бирге окудуңар да? 11 жыл бирге окудук. Анан мындай башка жүргөн күндөрүбүз аз эле болгон. Көбүнчө жүрөт да. Мал бакканда дагы, башка иштерде дагы мен ого барып жардам берип, мага келип жардам берип, ошентип жүрүп чоңойдук. Çaştım geldi, boşumda sosalım, kuldum alıp, borcuklu canım, kıyınızda, kıptıdır midem vergin, vatan benim, terin şayran tanırım. Бардыңыздарга мен ыраазычылык билдирем. Анан сиздер менен жүз көрүшүп отурганыма дагы өтө кубанычтамын. Бул жерде канча деген студенттерибиз отурат, коллектив отурат, жетекчилик отурат, Бекмурза Айбаш болуп, мен өтө кубанычтамын. Көрсө биздин Эмил балабыздын дагы аброю өтө бул жерде чоң экен, иштеп жүрөт. Анан биринчиден мен кечирип коесуздар, Эмил жөнүндө айта электен мурун мына Илеби Кургай элек илимдин кандидаты, жакында эле илимдин кандидаттык ишин ийгиликтүү Бишкектен коргоп келди. Мен телефондон гана куттуктай алдым, анан өзүн эми көрүп атам баламдынчы. Мен өтө кубанычтамын. Ошо илимди жактап, сиздердин дагы алдыңыздарга келип, ийгиликтүү коргоп келип отурганы менен эми куттуктайм. Ошол илимдин изги жолунда канча жыл эмгектендиң, сен маны алып, чыныгы мээнет менен илимди жактап келип отурат. Анан мындан кийинки иштериңе дагы докторлук иштериңи жакта буйруса, ошол ишиңдин акыбети кайтып, ошол дипломуң дагы эртерээк бекилип келсин, балам. Куттуктайм, кут болсун. Эмил 2004-жылы бизге студент болуп барды. Көрсө Эмилдин мына ушул эрезеге жетип, ушунчалык сыймык менен иштеп атканына негизинен биринчиден апа отурат. Апабыз менен Эмилдин апасы отурат. Апасы анда жаш болчу, атасы да жаш болчу. Дайым алмак-салмак бизге байма-бай келип турчу. Университеткечи кандай болуп атат, балам кантип атат деп. Анан эми көрсө Эмил жалгыз бала экен да, ошого көңүлү түтпөй келишет экен. Анан эми ушул эрежеге жетип, ушундай тарбияны берген мен апага ыраазычылык билдирем. Себеби Эмил мектепте окугандан баштап эле жалаң ийгиликтерди класс жетекчи айтып атат, достору айтып атат. Эмилдин ошол биринчи курска кадам таштагандан баштап бүткөнгө чейин мен куратор болдум. Эмил өзү нарагынан көрөнгөсү бар, тарбиясы мыкты, зерек, өжөр, жоопкерчиликтүү, өтө ыймандуу, жөнөкөй бир мүнөздөр менен бизге таанымал да. Анан группага мен ошол жерден эле көрүп туруп эле Эмилди мен староста шайлаганмын. Анан старосталыкты дагы 5 жыл жакшы жүргүздү. Ар кандай жумуштун, ар кандай уюштуруучу иштердин үстүндө Эмил жүрөт эле. Эмил менин чынын айтканда оң колум, ишеничим эле да. Группаны эки группага курат эле. Бир группа бюджет, бир группа контракт. Анан ал контракт группада кыз бала Жазгүл эле Кадамжайдан болуш керек Эмил, Кадамжайдан Жазгүл. Анан ошол эки группаны тең мен Эмилге тапшырчумун да, эми ал кыз бала деп. Эмил экөөнү тең уюштуруп,
биз чоң барчубуз иш-чараларда ал убакта шеренелер болчу, башка иш-чаралар болчу. Анан биздин группа өзү өтө мыкты эле. Бизден мисс болгон кыздар чыккан, мыкты түгөйлөр чыккан, алтын үндүү балдарыбыз чыккан. Анан да бир мактана турган жагым, эң жакын досу Төмөнбай Колдош. Азыр искусствода тиги Бишкекте ректор болуп турат. Ошо сиздердин колдоо коштоо менен, сиздердин чакыруу менен ушул Эмил менен Төмөн ушул жерден тарбияланып, ушул жерден кийинки практикасы, кийинки тарбиялаган жагы сиздерде болду да. Бек Мурзагай, мен сиздерге ушул жерден пайдаланып, Каныбек Абдыбаситович экөөңүздөр ушул эки жигитти бүтүп атканда ушул жака чакырышты да. Биз тарбиялап берели, ушул эки жигитти бизге бергиле деп. Анан мына ушул сиздердин коллективден, ушул сиздердин чөйрөнүн тарбиясынан Эмил илимдин кандидаттыгына жетти. Бир топ этаптарды өткөрдү. Эми студенттик чөйрөдөгү Эмилдин аракетин айтсам, Эмил ар кандай иштин өтөсүнөн чыккан. Ар кандай ишти биз Эмилге таянып, таштап, уюштуруп, ошонун бардык жагын Эмил мойнуна алып, күндөп-түндөп чуркап, окуп, Эмилдин бир чарчап, ок деген, кайша айткан, же болбосо мен муну кыла албайм деген сөздү уккан эмесмин да. Эмил ушунчалык эмгекчи бала эле. Окууга да жетишет эле, коомдук иштерге да жетишет эле, жаштар комитетинде иштейт эле, кружокторго барат эле, ыр-чиймелейт эле. Ошол учурда көрсө, Эмил наркы мектептен, ата-энеден ошондой тарбияны көрүп келген бала эле да. Ошондуктан Эмилдин мен жакшы гана жактарын айта алам. Үлгү. Ошол учурдагы үлгүлүү жүрүш турушу менен биздин университетте, биздин факультетте мыкты жигит болчу, мыкты студент болчу. Анан биздин группадагы мыкты группа эле. Бир 11 студентибиз мыкты бүттү. 5-чи курска чейин аякташып, анан эми ийгиликтерибиз жакшы. Ошондо биздин группадан илимдин кандидаты 3 чыгып атат. 3 азыр студент илимдин кандидаты да азыркы учурда. Анан калгандары да иштеп аткандар бар, жогорку окуу жайларында, башка тармактарда иштеп аткандары бар. Аянча кыздарыбыз окуусун ошол учурда юрфакка которулуп кетип, Америкада жүргөн кыздарыбыз бар. Анан группабыз өтө мыкты группа эле. Ошол мыкты группанын жетекчиси Эмил болчу. Себеби мен куратор катары команда берет элем, тартипте кичине жол босабат элем, куратордук саат өтөт элем, кеп кеңешин берет элем, багыт гана берип коет элем, калган иштин баардыгын Эмил алып барат эле. Анан Эмил бул жакка келгенде дагы мен жакшы ийгиликтерин угуп аттым, кубанып аттык, сыймыктанып аттык. Эмил азыркы биздин сыймыгыбыз. Чындыгында ошондо мен өткөндө да бир эмеде жаздым. Эмил менен Төмөн ошол факультетте курстун жылдызы болчу. Чындыгындачы. Канча деген кыздар суктанчу, канча деген кыздар Эмил менен Төмөндө симпатиясы бар эле. Мынакей Татнакай менин келиним отурат, Татнакай уул кызы тарбиялап, үй бүлө бүтүп, бардык жагынан ата-энени карады, коллективдин авторитетине ээ болду. Ошол өзүндө да көрөнгө бар эле, биздин да тарбия кетиптир. Мына ушул жагынан мен Эмилдин жүрүш турушу биздин коомдун үлгүсү катары мен кийинки муундарга сунуштайт элем. Эмилдин мына бул жакта тарбиялаган жетекчилери отурат, тарбиялаган кафедра башчылары отурат, коллектив отурат, окуган студенттер отурат. Көрсө биздин жигитибиз дагы Эмилдин бүтүрүүчүсү турбайбы? Азыр биздин ишенген балабыз ошму да сиздердин бүтүрүүчү экен бул жерде. Мен өтө кубанып отурам бул жерде жигиттер менен да, кыздар менен да. Бул жерде бир топуна Нурбектер отурат, кыздар жүрөт. Буларда эң сонун окуган жигиттер, кыздар көрсө Эмилдин жардамчылары турбайбы бул жерде? Кафедрасында иштеп атыптыр, коллективинде иштеп атыптыр. Чогуу жаран мен ошмудан келген студенттерим менен, Эмилим менен мен сыймыктанам. Учубуз кур эмес, Кудай буйруса, булар дагы өзүнүн алын жетишинче бир топ студенттерди чыгарып атыптыр. Бир топ мен ишенем, мен балдарымачы, бир топ илимпоздорду да кошо чыгарат. Бир топ коомдук ишмерлерди чыгарат. Мына ушундай татыктуу бир тарбиянын негизинде мугалим мөмөлүү дарак демекчи, биз мугалим тарбиялап кете берет экенбиз. Андан кийинки Эмилден тарбияланган
балдар дагы өсүп баратыптыр. Мен өтө кубанычтамын сиздер менен жолугушуп ушундай сыйлыктуу балдарымдын ийгилигин угуп отурганыма өтө кубанычтамын. Рахмат. Сизге дагы ден соолук, ийгилик каалайбыз. Дагы талай студенттердин устаты болуп, жүрө бериңиз, иштей бериңиз. Эмин агайды биз студенттик кезине келдик. Мектепти бүтүрдүк. Мектепте аябай Демек студент кезде эжекенин сөзүнө таянып бир сайтын деп атат. Чөйрөк танда депчи. Менимче ушул Эмин агай чөйрөк тандагандан адашкан эмес. Жакшы чөйрөк бүткөн, ошол үчүн мындай жакшынакай чөйрөдө отурат деген пикир айтып келип да. Досумду көрсөт, сенин ким экениңди айтып берем деп коем. Биздин курманчыбыз Түбөнбай Колдошевдон дагы биз атайын интервью алганбыз, сөз алганбыз сиз жөнүндө. Анда видео көңүл буралы, группалашы Эмин агай менен чогуу 5 жыл бирге окуган. Ал агай эмне жөнүндө айтат? Эмин агай уюштуруп бейнесине сүртүлгөн жасайды. Ошон үчүн мен уюштуруучуларга рахмат айтып берем башында. Биз Эмин менен 2008 жылдын февраль айында таанышканбыз. Ошол 2008 жылы февраль айында мен Ош мамлекеттик университетинде фотограф барып 4-курска барганбыз. 216 аудиторияда Асылбек Айтмамбетовдун кеп маданияты деген лекциясында таанышканбыз. Жалпы 9 группа окуучубуз 3-курска. 5-курс болгондо биз 5 группага кириттик. Мен ошондо ар группага которуп, ушул Эмин менен бир жыл группалаш болуп калдым. Бул жылдар аралыгында Эмин менен номер 39 Ош шаарындагы номер 39 өзбек мектепте өзү менен кошо мени мугалим болуп жумушка жараштырганына жардам берди. Андан кийин Эмин студент мезгилинде эле үйлөндү. Эминдин барлык ийгиликтерине досу катары, группалашы катары, замандашы катары көбү болуп катышып келатканын ошол студент мезгилинде эле үйлөндү, бала болду, мектеп университет аябай ийгиликтүү аяктады. Ошол мезгилде мектепте мугалим болуп иштеди. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы уюштурган жылдын мыкты мугалимине конкурстун лауреаты болду. Республикага жолдомаларды бирок шартка байланыштуу катышпай калды. Эмин ошол студент мезгилинде мындай жөнөкөйлүктү, токтолукту, баардык нерселерди акыл жүгүртүп, анализдеп жасаганга үйрөнгөн жигит болчу. Анткени мен ойлоп коем, атасыбыздын Айша атабыздын апа Айша энебиздин Назафет эженин мугалим болгонуна байланыштуу Эминдин бул мугалимдик касиет, мугалимдик жөндөмү шык бул кандан өткөн деп эсептеймин. Бүгүнкү күндө дагы биз Эмин менен мен Бишкекте Ошто иштесем дагы, эки башка университетте иштесем дагы мындай жылуу мамилебиз, достугубуз, бир туугандыгыбыз үзүлбөй уланып келе. Мен Эминден көп нерсени үйрөнөм. Анткени анын жөнөкөйлүктү баардык нерсеге шашмам эс бизге ошо батуктуулугу менен, жөнөкөйлүгү менен сүйлөшүүдө ойлонуп сүйлөп, ошондуктан анын ушундай карапайымдыгы, жөнөкөйлүгүн студенттер дагы баардык коом дагы деңгээлде жакшы көрөт. Ошондуктан мен Эминден үйрөнө турган нерселерим көп. Ушуга чейин үйрөнгөн, мындан ары Кудай буйрса үйрөнөм деп ойлойм. Эмин Абдуллаевич мындайча жакында устатыбыз Абдуллаев Жакынбаевичтин жетекчилиги астында педагогика илимдеринин кандидаты болдуңуз. Мен аны боюнча куттуктаймын. Эми эртерээк бекип доцент болуңуз. Илимдин доктор, профессор болгон күндө да көп маңызды эмес деп ойлойм. Эминдин көп жакшы күндөрү көзү алган, бактылуу учурларында көп болуп калган келин. Эмин 4-курстун аягында, 5-курста үйлөнүп калды. Анан май айында биз ушу гос экзаменге даярданып атканда Элбербек туулуп, атай анын атын Элбербек Иманалиев катап коюп, кубанып, чөйрөбүз учка болсо дагы биз студенттик кубанычтан менен бирге жүрүштүк туктап элек. Андан дагы кызык окуя. Эмин жөнүндө мен аябай көп сүйлөп, көп айтып берсек болот. Анда бир үчүн айтарбыз. Эмин жаңы машиналарда дагы Айша атабыздын чоң Баткенге Зарташка бирге барганбыз. Андагы кызык окуя экөөбүз менен өзбектердин үйүндө квартирада Демократ 4 көчөсүндө жашагандары Мансур Эжалбеков жүрүшкө жасалган ашка, биз машиналарда ашка өрүп кошулуп келген учурлар, кызык окуялар көп. 9-майда элим бар. Бул айрылган болсо биз Эмин экөөбүз квартирада жүк көтөрүп көчүп жүргөн күндөр биз үчүн кызык деп ойлойм. Эми шартка байланыштуу бир аз кыскараак сүйлөп атабыз. Ийгилик каалайм, бүгүнкү иш-чара жакшы өтсүн. Эмин мен сага ден соолук, аманчылык каалайм.
дайым ушул жөнөкөйлүгү менен ушул изденүүчүлүгү менен бизге үлгү болуп, бизден алдыда жол баштап жүр. Аман болуп. Көчкөн күндөрдү агайчында айтайын деген сөздөр көп экен, бирок тилекке каршы видеоду кыскача бердим деп суранды бизге дагы. Эми агай эмгек жолуна баштайбы. Эмгек жолуна өтө элек. Биз агайды университетте эң мыкты бүтүрдүк агайсы менен. Андан мектептерде иштетсиз, анан биздин куттуу окуу жайыбызга келипсиз. Демек келгенде кимге сөз бересиз? Келгенде сизди тосуп алган азыркы биздин ректорубуз Бекмырза Бекболот Ишагай тосуп алган экен. Агай, сиз урматтуу студент достор, урматтуу кесиптештер, ошо бүгүнкү мен ойлоп атам, ошо Серепте биринчи жолу жаңы бет ачар биз жакшынакай иш-чара болуп атат. Мен уюштуруучу катарында ошол бизди окуткан, биз урматтаган, мени окуткан эжекең ошо Усейкова Токтоган эжекеге жана кафедранын иштеген эжеке агайга ыраазычылык билдиргим келип атат. Башкача масштабда дагы сынагыңа сынбайсың деген жакшынакай ушундай бир сонун кече уюштурган. Эми дагы ушул Серепте кыргызча өзгөчөлүгүн атайын иш-чара уюштуруп, анын биринчи деңгээли жогору болуш үчүн ал жерге жакшы инсандарды табыш керек да. Ошого биринчилерден болуш окуу жайыбызда азыр өзүнүн кадыр баркы бар, өзүнүн эмгеги бар, өзүнүн кадыр баркы бар. Мына жакында баардыгы айтат, илимдин кандидаты болду. Биз көп үмүттөндүргөн мыкты инсан, мыкты агай, мыкты тарбиячы катарында, мыкты шакирт катарында ушул Эмилди тандаганы үчүн мен ошо Токтоган эжекеге чоң ыраазычылык билдиргим келет. Бул иш-чара айрыкча мына өсүп келе жаткан биздин эртеңки мугалим болуп отурган жаштарыбызга бул абдан маанилүү деп ойлойм. Себеби тарыхты ар бирибиз жаратсак болот, урматтуу студент достор. Ар бирибиз ушу Эмилдей үзүлүү эмгектенип, жакшы окуп, жакшы балдар менен достошуп, жакшы инсандарга жолугуу мен ойлойм ар бир адамдын өзүнүн колунда деп ойлойм. Эми Эмилдин менен экөөбүздүн байланышыбыздан мурда мен сөзсүз ушул жерде бизде иштеген биздин устатыбыз Каныбек Абдырасовичти эскерип кетпесек болбойт. Эмилдин бул окуу жайга келишине Каныбек Абдырасовичтин салымы абдан чоң. Ал киши ушул Түмөнбай экөөнү ушул жакшы жигиттер, ушул окуу жайдын өсүүнүшүндө ушундай бир жигиттерди, демилгелүү жигиттерди алып келип коссо, анан силер ушул жигиттерди араңарга кошуп алсаңар, анан ушул балдарды бир жакшынакай бир окуу жайда орду болсо деп биз ал киши менен агайыны катарында дагы, кесиптеш катарында дагы, жетекчи катарында дагы биз көпчүлүк иштешип калдык. Анан мына Эмил бизге келип иштеп, мына Түмөнбай агай мына азыр Кыргызстандагы ректорлордун эң жаш, эң демилгечүү, эң жакшы иштеп аткан жигит катарында мына азыр республикабызда жүрүп атат. Мына Эмил келип бизде иштеп, биздин окуу жайга мына азыр айтып кетти, кафедрада ошол мезгилде Калпка Бердиевна сабак берип, тарбиялап өстүрүп, анан коомдук иштерге дагы активдүү катышып, жаштар комитети болду да. Деканын урмасы, анан кийин жаштар комитети болду да. Андан кийин иштеп, анан мен жетекчи болгондон кийин өзүңөр билесиңер, жакшы инсандарды өзүмдүн жаныма топтошум керек болот. Ошондо мен Эмилден суранып, мен өзүмө жардамчы катарында алайын дедим. Ага чейин биз мамиле кылып, Эмилдин иштегенин көрүп, жакшы жигит экенин карап, анан мен өзүмө жардамчы кылып иштеттим Эмилди. Мен чындап тандоодон жаңылган жокмун. Эмил чындыгында жакшы үй-бүлөдөн өзгөчө агартуу системасында иштеген Абдыбайт агай дагы ошол Баткен жергесиндеги мыкты мугалим катарында Эмилдин чынчылдыгы, Эмилдин түз жүргөндүгү мен ойлойм ошол Абдыбайт агайдан өтсө керек деп. Себеби агай ошол коомдо дайыма өзүнүн оюн түз айткан, бетке айткан, өзүнүн ишин жакшы билген инсан катары биз жакшы билебиз. Андан тышкары агай атайын мындай ырларды чыгарат, менин билишимче жамакта ырларды айткан, элдин бетине түз айткан инсан. Мына азыр Эмилдин апасы да эжеке дагы мектептеги чыныгы мугалим боло турган болсо, мен ойлойм Эмил ошол
Абдыбайт агайдан көп нерсе алган. Себебинде биз Баткен жергесинде да көп агайлардан сураганбыз, тааныштар бар, айтат да, Эмилдин атасы агай абдан бетке айткан. Айрыкча чындык дегенде чыркырап, чындык үчүн күрөшкөн биздин кыргыз саясатчыларынын дайыма колдоосунда жүргөн, өзүнүн айтканын бербеген мыкты инсан болгон да. Мына ушундай инсандын мугалимдердин үй бүлөсүндө тарбияланган, анан экөөбүз менен иштешип калып, мен өзүм жашоомдо дайыма ошол биринчи очередте ошо жалган айтпаган, түз жүргөн адамдарды мен жакшы көрөм да. Мен азыр деле сурагам да, мына Эмил кеткенде Мунар агай, Эмилдерден сураганда да ушу мына биз ыйык кабинетте иштеп атабыз, менин кабинетимде ушу жалган сүйлөбөй, анан ушул кабинетти таза кармагыла дечи. Ошон үчүн мына Эмил менде 5 жыл жардамчы болуп, окуу жайыбыздын өсүүнү үчүн биз абдан көп жакшы ишler иштедик. Анан мен Эмилди кетирбейт элем. Бир гана Эмилдин сөзү мени мындай аргасыз кылганда, Эмил азыр айтпады, курман жаныжеке, үй бүлөдө жалгыз уул деп. Анан Эмил агай ошо мен кетейин, анан кетерде дагы мен суроого бүтүп калды да. Анан ошо мен кайрадан шайлоого коюп атам, мен жанында турсам болот, анан агай мен ошо үй бүлөдө жалгыз уулмун, барып атам менен апамды карабасам болбой. Анан ошондо Эмилге айткам, Эмил, сен ошо ата эне деген сөзүң үчүн, ата энеге урматтаган үчүн мен сени жөнөтөм. Ата эненин мына көзү барында барып сый урмат көрсөт. Мен ошого жөнөткөнүмө абдан мен кубанам. Себебинде үйгө барганда мына агайды, эжекени карап, ошол жерге барып ата конушту карап, ошо ата эненин алдында болуп, ал жерге барганда өзүңөр билесиңер, жакшы мугалим, жакшы инсан жерде калбайт. Райондо иштеди, мектепте директор болду. Ошол чакан айылда өзүңөр билесиңер, азыр мамлекетибиз өсүп, бала бакча түзүлүп, ошол бала бакчаны дагы түптөп, бала бакчага дагы 1 жыл ошол жерде жетекчи болуп иштеди Эмил. Анан мына ден соолукка байланыштуу, шартка байланыштуу агай бул дүйнөдөн өттү. Анан кийин кайрадан ушул Эмил мына шаарга келе турган шарт жаралып калды. Мына ошондо дагы Эмилге тутканда айткам, Эмил, сен кайсы учурда болбосун, кандай мезгилде болбосун, эгерде сен шаарга келем десең, мен сага иш таап бергенге сөзсүз кепилдик берем деп. Сен бардыгы байкагандай, Эмил дайыма түз жүргөн жигит, эч качан жалган айтпаган, дайыма ишти өз орду менен кылган. Бул иш мага оор болуп калды, сиз дайыма мен ишке сала бересиз деп айтпаган, дайыма айтылган ишти өз ордунда аткарган чын агайлардын бири. Мына кайрадан келип калды, анан кыргызда жакшы сөз бар, адамды да бул пешенеси жолунан дейт. Эмил келгенде мына окуу бөлүмү бошоп калды. Как раз мына ушундай Эмилдей ушундай энергиялуу жигит келип калды эле. Окуу жайыбызда да эң олуттуу, абдан орчундуу окуу жайдын мотору да десек болот. Окуу бөлүмү бошоп калды, ошол жерге жоопкерчилик менен адам издеп атты эле. Кане тургун үчүн көз сүйлөшүп, ушу Эмил шаарга кайрадан бир шакыр менен келип калыптыр деп, анан дагы макул болдуктан Эмил келип ушул жерге азырында жетекчи болуп иштеп, мына азыр укук процессинде жакшы иштер кылып атат. Окуу иштери менен жүрүү менен бирге мына Элимдин кандидаты болду. Өзүңөр билесиңер, жогорку окуу жайда айрыкча мына университет болуп калды. Университет болгондо сөзсүз илим менен билим айкалыш керек. Агай эжекелерибиздин баардыгы илимдин аркасынан түшүш керек. Мына биз жакында дагы апрель айында Кудай калса жалпы жамаатты топтоп мына ушундай келишим өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Жылына сөзсүз бирден мугалим, сөзсүз инфофактарын нөлдөн жогору болгон макала чыгарбаса, анда биз ошол мугалимдер менен келишим токтотот деген болсо, сенде заман мына ушуну талап кылып атат. Ошон үчүн Эмилге мен ушул мага жардамчы катарында, Эмилге мен устат катарында дагы айтып коюшубуз керек. Калыгадачыбыз ректор болуп кетти Ошкулга. Анан бүт өз алып келген кадрларды, окуу жайдагы кадрлардын баардыгын Ош мамлекеттик университетине алып кетти. Ошонун ичинде Эмилге дагы сунуш болгон, Эмилди да алып кетүүгө абдан чоң аракеттер болду. Анан айткам, калыгадачы бир жакшы адамдар турсун менин жанымда. Эмил менен иштесин деп.
Эмилген абдан сендей эмилдей кадр Ошкулга да керек болчу. Анан мен жашоомду дайым айтам. Ушул Эмил анан азыр Ошкулдун сыймыгы болуп аткан бир эле Ошкулдун элес. Биздин окуу жайдын сыймыктуу бүтүрүүчүсү Кыргызстандагы эң жаш акындардын арасындагы алдыда умтулуп көп биздин айыл жергесинде, айрыкча айылда чоңойгон балдардын жан дүйнөсүнө кирген мыкты ырларды жараткан Мелисти дагы которуп кетүүгө аракеттер болгон. Ошондо Мелис дагы жок, ушул окуу жайды бүтөрмүн. Мелистин китебин бет ачар болгондо да мен тамашалашып айткан едим. Эми биздин окуу жайда дагы өтө сейрек, мыкты, таланттуу адамдар бүтөт. Ошондой таланттуу балдар бизден бүтүп алып иштесин, анан ошол жерде салып бошот деп. Анан ошентип, анан Мелис эрте кечке бирок Ош мамлекеттик университетине барып, анан иштеп калды. Анан Эмил менен биз иштешип, агайлар тамашалашып жүрдү. Баардык кадр келди, бирок мага Эмил кадр боло албай калды. Ушул келбей койду. Экөө кандайдыр бир нерсе байланыштырат окшойт депчи. Мен айтам, Эмил экөөбүздү бир гана нерсе байланыштырат. Эмил экөөбүз тең түз жүрөбүз. Эмил экөөбүз тең чындыкты жакшы көрөбүз. Анан эң негизгиси биз Эмил экөөбүз жөнөкөйбүз депчи. Сен Эмилди жакшы сакалат. Эң негизгиси Эмил эч качан алдабайт. Мына бизде канча кыздар бар, эжек айтпадыбы? Ошкуда окуганда көп сулуу кыздар бар депчи. Эмилдин мүнөзүндө мындай бир сулуу кыздарга деле карай турган бир мындай сапат жок да. Бизде жаш келип жүрүп канча мен байкап калат элем. Кыздар тиешип калат, бирок баардыгы мындай түз кабыл алат да. Ошон үчүн эле биздин эжекебиз эжеке сиз абдан бактылуу эмессиз. Ушундай Эмилдей балдардын кайдагы Эмилдин колунан Жумагүлдүн колунан ысык чай ичип, неберелерди эркелетип, неберелерди тарбиялап, азырлар тарбияласаңыз, эми неберелерди тарбиялап атасыз. Мен сизге каалайтыным дайыма ушул Эмилдин төрүндө, эртең небере чеберелердин тойлорунда, мына ошолордун жакшы күндөрүндө дайыма ушул төрдө жүрүүгө сиз сыйлуу болуп отурганга сиз акылсыз. Ошондо сиз бактылуу элесиз. Ошон үчүн дайыма ушул Эмилдердин жакшы күндөрүндө болушуңузга тилектешпиз экен. Анан мен ойлойм, ушул Серепте дагы көптөгөн ушундай мыкты инсандар келет, мыкты биздин агайларыбыз келет. Мына ошолордун арасында мына Зайнидин дагы биздин бүтүрүүчү, шаарыбыздагы мыкты агайлардан Алмамбет агай мына Ош мамлекеттик университетинде иштеп атат. Бул жигиттердин баардыгын мен ушул Эмил аркылуу билем да. Бизде окуду баардык балдар ушундай бир кыргызды бул жигиттерди көргөндө, ушул кыргызда ушундай бир жакшынакай жигиттердин бар экендигине, ушундай тарбия алган, ушундай бир тарбиялаган ата-энелердин ушундай бир өзгөчө коомдун орду бар экендигин көрүп, абдан кубанасың да. Сен де биз мугалимбиз да, ушундай бир жакшы балдар тарбияланып өссө, абдан чоң болот. Ошон үчүн бүгүнкү кеченин уюштурулушунда дагы мен ойлойм, Токтоган эже ушул тарбиялык маанисинде, ушул Серептин башталышында дагы ушул бүгүнкү кеченин мындай тарбиялык мааниси чоң экендигинде, ушул Эмилдин орду мыкты экендигин байкап койгондук үчүн дагы мен ойлойм, бул эжекенин көп жылдык тажрыйбасы, кыраакылыгы, изденүүчүлүгү абдан чоң. Ошон үчүн мен ойлойм, урматтуу студент достор, мына ушундай Эмил агайлардай биздин студент мезгил айтат эле, идеалы ким депчи. Акыркы мезгилдерде биздин идеал акча, сулуулук, диний айрым бир фанатизм болуп кетпеди. Жок, идеал болуш керек да. Бир чармачыл, улуу инсандар, жакшы инсандар. Мен ойлойм элем, айрымдары ушу бүгүнкү Серепте атайын идеал катарында тутуп калышырар мүмкүн айрым кыздарыбыз. Анан чыгармачылыкты көрдүңүздөр, мына азыр ушунчалык санариптик мезгил деп таңга биз таң калышыбыз керек да. Ушул жерде туруп, эжеке Баткенден барып, ушундай интервьюну алып, Бишкектен жакшы саналаштардан Эмил күтпөгөн маалымат технология деген кандай жакшы өнүгүп атат. Ушундай бир алып туруп, бүгүнкү кечени ушундай бир өзгөчө уюштурганда мен ойлойм, бул абдан тарбиялык мааниси, атайын кафедрага эжеке сизге чоң рахмат. Бунун мааниси мен абдан чоң деп ойлойм. Эртең ушул арабызда отурган студенттерибиздин арасында дагы бир 10 жылдан кийин ушундай мыкты инсандардын чыгып калышы, ушундай бир жакшы инсандар менен отурганыбыз, бул абдан жакшы деп ойлойм да. Ошон үчүн мен айткым келет, урматтуу студент достор, ар бир күнүңүз, ар бир секундуңуз, ар бир кыймылыңыз, демек сиз тарыхка жасап аткан кадамыңыз, жашооңузга жасап аткан тарыхый бир окуяларыңыз
кылышка бир бай болгон учурларыбыз көп болсун. Эмил агайдай болуп көп тарбия алган жакшы жигиттерден, жакшы кыздардан болушуңуздарга мен сыймыктанамын. Ошол жетекчиликте болсун, жеке адамдыкта болсун, дайыма биз Эмил агай менен биздин өзүбүздүн жеке дагы жакшы мамилебиз бар. Үй бүлөлүк дагы дайыма ошо бири-бирибиз менен кеңешип, мен бул жигиттерге дайыма айтканда эмилдерге балдар, мен силерди иш үчүн гана пайдаланам. Бирок бир саясий кырдаалдар үчүн, саясий бир кандай бир кызыкчылыктар үчүн силердеги таза балдарды бузуп албашыңыз керек деп. Силер ушул окуу жайдын билим берүү үчүн гана жакшы иштерге болгон ойлоп, анан эми бир саясий жактарга кандайдыр бир кызыкчылыктар эч качан пайдаланбайт. Мына Эмил өзү деле турат, эч качан бир андай пайдаланып жокпуз эми. Дайыма бир жакшы ийгиликтерге, мына кече илим жактаганда дагы ошол жердеги жетекчилер чалды, эң жакшы корголордун бири болду. Эң мыкты кадрлар бар экендигине биз абдан кубандык. Ушундай жигитти тарбиялап атпызганда бизге да кадр бар болду. Ошон үчүн биз Эмил менен сыймыктанабыз, бирге иштешкениме, мен менен бирге үзөңгүлөш болуп атканы үчүн мен дайыма ошо Эмилдин ишине ийгиликтерди каалайм. Денсаулыктогу дагы айрым бир сөздөр эске түшүп калса, аны дагы ушул кеченин жүрүшүндө айтып калабыз. Рахмат. Маныш бул кафедрага барып, кафедра башчысынын колуна. Калипа Бедиевна, кош келипсиз биздин чоң иш-чарабызга. Сиз жетип турган кафедрага Эмил агай жаш кадр болуп, жаңы гана окууну бүтүп келди деген претензиясында жатты. Ушуну таанып калганда кийин ошондо Кулушова Назира деген кызыбыз лаборант иштейт эле. Аны жеке ушул Эмил Түмөн деген агайлар ишке келатышат экен, бизге ишке аласызбы деп алдын. Албетте биз сүйүүнү менен, кубануу менен кучак жайга тосуп алдык. Келгенде ошол мыкты группа, ошол милициядын группасы, ошол куратор болуп калды. Жаш жагынан өтө чоң айырмачылык болбосо дагы ошол тайпага агай катары, дос катары, сырдаш катары, буларга ушундай чыныгы бүйүрмөн катары куратор болуп алды. Анан башкалардын айырмачылыгы ошондо тарбия иштери боюнча декан орун басары болуш деп калды. Анан коомдук иштерди өзүнүн тапшырылган ишине байланыштуу коомдук иштерди көп уюштурушат. Куратор дагы анан мыкты студенттерди сабактан алып, сабак мезгилде даярдап калышат. Анан мен тилди сабактан тышкары маалыматlarga коомдук иштерди албагыла сабак мезгилинде деп Тайыр кызы Нургүл, Эмил, анан сабакка кечигип калышат студенттер. Анан айрым окутуучулардын сабакка кечиккендер жаза катары сабакка киргизбей коюшат да. Киргизбей коюшат, анан Эмил айтат, мен ушу сабакка киргизбей коюуга каршымын, сиз айтыңыз мугалимдерге. Себеби сабакка кирбей калган студент сыртта жүрүп, бош жүрүп кылмышка кезигип калышы мүмкүн. Ошон үчүн жаза катары сыртка кууп жибергенибиз туура эмес, биз түшүндүрөлү себебин угалы. Сабакка киргизбей коюу туура эмес деп ошондо каршы чыккан. Ошол мезгилдеги декандагы кафе башчысы да катары кечикпесин, киргизбегиле сабакка деп сырттан тосуп алган балдар болгон да, тосуп коюп сыртка келсен туура жүрүп жаңы усулду көрсөтүп атасы, текстти бөлүктөрдө окутуу дегенди, анан лексикалык теманы карап эле грамматикалык теманы утуп калдым го деп айтсам, киржебейт деп коебузбу андай эмес. Анан ушул мындан дагы тереңдигин байкайбыз да. Сону иштеди. Ошол Эмилдер ойлошом студент мезгилиндеги ушул көркөм окуусунда көрсөм, кийин окутуучу катары сабагында катышып, куратор катары тапшырганын көрдүк, декандын орун басары катары сону иштеди. Ошондо студенттер суукка, тоомук, ысыкка ошо күйүп жүрүп студенттерден күйүп чыгып студенттердин таанап, эң сүйүктүү агайдын даражасына жетебиз да. Кийин анан жетекчибиз айткандай, кийин ректордун жардамчысы болуш деп калды. Мен эсимде калганы ошол Эмил агай ректордун жардамчысы болуш деп жүргөн мезгилде биздин кафедра менен тынымсыз байланышта болуп, мамлекеттик тил өнүгүшүнө өтө зор салым кошкон ушул иш-чаралардын башында биздин кафедра менен тыгыз байланышта болгон. Тыгыз байланышта болуп, ар бир иш-чараны келип, чоң макулдаштырып, пландаштырып, аркары деле ошо колуна болуп, жетекчибиздин ишин алганыбызга чоң салым кошту. Ошентип Эмил баскан бүгүнкү күнгө чейин жеткен бийиктикке баскан тепкичтери биздин окуу жайдын
içinde ötüler. Barını göz azıcık buna çeyin aytkan maqtolor, barığı oşo tattu, oşo biz barı göz ketibaz. Keyin şu şartla baynaştı, ayga gitti, ayda bile bize alış servise geldiğimden biz alışsak kalan jokpuz. Elimizde günde ko'rgan iş-charlarimiz Facebook arqılı görüp sүйүнүп, анын максаты иштеп аткан болуп, этип иштеп аткан болуп, райондук билим берүүлөрдү иштеп аткан болуп, ийгилдерди кубанып, ошо жүргөндөй эле жүрөбүз да. Анан ошондо Facebook барысында 2017-жыл 28 ноябрь экен. Ошондо ий баштаган эсимде жок, кол жазма эстафетасы өткөрүп, себеби азыр ушурда сабаксыздык болуп атат. SMS жазууларда, козолма улунбай калды, козолма суулубай калды, ушундай бир жаш кесе баштаганда, козолма эстафетасы башталып, бирибизге кезек берип жаза баштаганбызда, ошондо Эмиль агай мага кезегин берген экен да, козолма эстафетасы. Ошондо мен Эмилге жазган жообумда жазган экенмин. Көкүрөк какпаган, бейжиңки баспаган, жамаатты мактаган, жөн гана жаш адам сунган эстафетага мен ушу өзүңүз касаблаган 3 сөздү кошуп жазыңыз деген сөз экен козолма менен. Мен касаблаган 3 сөз катары жан дүйнө, ганимет, анан табелик деген сөз жазган экенмин. Бул сөздөр деле жөн жерден чыккан эмес, себеби Эмиль агай сунганда мен Эмиль агайга байланыштуу сөздөр эсеге келет да тарган. Ошондо демек мен Эмилди жан дүйнөсү бай, ганиметтүү, өзүнчө бир табелик дүйнөсү бар, мыкты адам катары баалаган үчүн ушул сөздөрдү арнаганда ошол ойман дагы айткан жокмун. Эмиль агай чындыгында эле ушундай бактылуу тартуу, анан жана Эртөштү агай туура айтты, Эмиль агай мыкты шөйрө тандаган. Кудай көрүп мыкты шөйрө түшүп келген. Булар Эмилде устат шакирт деген баалуулук жашайт да. Ал өзүнүн устаттарын абдан жогору баалайт, алардын мыкты жактарын өзүнө сиңирип алган, анан өзү артынан мынакей сонун шакирттерди тарбиялап чыгарган. Аларды группасынан мен салачагымды баардыгыбыз жакшы көрөбүз, сыймыктанабыз, мактанабыз, ырларын окуйбуз, ийгилик каалайбыз. Эмилдин артынан мыкты эң сонун шакирт биздин көз алдыбызда турат. Андан башка дагы биз Нургүл Хайыр кызын айтсак болот. Заманбап окутуучу катары артынан жаш эле туруп канча шакирттерди тарбиялап атат. Мына ушул чын жыл уланып келе жатат. Ошо устат шакирт деген баалуулук ар бирибизде жашаса, ошо биздин кийинки муундарыбыз үлгү алып, андан ары уланып кете бермекчи. Анан ушул Эмилге мен педагогдук портрети катары сабактары ушу кичпейил, адамгерчиликтүү, токтоо, сыпайы, сылык, билимдүү, агышынча илимдүү деген сабактарды ыйгарып баалайт, Эмиль менен сыймыктаган. Эмиль агай тууралуу жакшы маалыматтарды келипсиз, сизге чоң рахмат. Эми кийинки сөздү биз күчтүү эркектин артында күчтүү аял турат деп айтып келген сөз бар. Бул сөз чындыгында эле Муштат Айнекердин билдирүүсү. Биз 2008-жылы баш коштук. Ошол учурдан баштап эле бул дайыма ушул жооптуу иштерди аркалап келет да. Ошол иштеринде мүмкүн болушу жагын түшүнгөнгө, колдогонго аракет кылдым. Кудайга шүгүр. Учурда кайраганып мен элиме дагы рахмат айтам. Бул бизге төрөп, багып, чоңойтуп берген үчүн. Кызыктуу окуяларыңыздан айтып өтсөңүз. Сиз кантип өзүңүзгө карата алдыңыз, сиз кантип өзүңүзгө карата алдыңыз? Кызыктан болот жаштарга аябынча. Бизге деле кызык болуп атат деген таанышыбыздар. Лайфхактарыңыз болсо айтыңыз, илимдүү агайды кантип каратыш керек кыздарды. Кызыктуу учурлар. Биз жатаканада жашачубуз. Мен 2-чи курс, бул 4-3 курсту бүтүп аткан. Анан бул эртең менен университетте окуйт. Анан түштөн кийин мектепте иштейт. Анан 3-чү сменада мага барат. 3 сменада иштечү да. Ошондо биз 3-чү курста, бул 4-чү курста баш кошуп, бул 5-чү курста мына Эмирбек деген уулубуз төрөлдү.
эркек киши кулак ашказан менен жакшы көрөт атпайбы? Тамакты мүмкүн жакшы жасайттыр. Андан сырткары угутабыз жумалышке талаптуу экен дагычы. Ырдайт экен деп дагы угутабыз жумалышке. Ошондо жумалышке чын ошо ырдайдыңар чынбы, ырдайсызбы талантыңыз? Макул. Анда ушул жерде отурган баарыңыздардын жаз майрамыңыздар менен куттуктап, апалардын жакында өткөн апалардын майрамы 8 март майрамыңыздар менен куттуктап мен. Шашпағын толқып тұрам бүгін башқамын. Қазым қылам туылған жеріме бар болғыла айылдаштарым. Атам өлсе де атамы көрген өлбөсін деген сөз бар екен қыздар. Мына ошондой атаңызды көрген айылдаштарыңыз, айыл аксакалдары сиздер жөнүндө дагы бир сүйлөгөн экен. Анда ошол кепкеничти бийлөөдөн көрөлүм дагы. Чоң биргеликке. Yaşından beri жақсы ve eski akıllı, imanlı, namazdan жақсы жігіт болып жүрді. Ана оқуға барды, оқыды, Құдайға шүкір, оқып, мына илімді болды. Институтта мұғалімдер işlerinde bazı Allah'a şükür, Allah'a şükür ve ilim жақтаптыр. Allah bana ilimden baksın, makbul olsun. Allah bana gözden Allah bana bereket yapsın. Sözünüzden olsun, geliniz bilimi, Emin Ağa'yı jönүндө siz dagы bir toktolay berсек. Мен Эмилден качан Эмилге чындап жакын адам экенин качан сездим. Бул иштеп жүрүп, Баткенге кеткенге туура келип калды. Үйгө шартына ойлоштум. Анан ошол жерде бизде 7-8 досубуз бар, катташып жүрөбүз. Күндө чогулуш. WhatsApp'tan бүгүн чогулуш. Не келмесе Эмилдин маселеси каралат экен. Келебиз, эки тарапта урушуп кетебиз. Жарымыбыз айтабыз, Эмил ушундай жашынакай окуу жайды, жашынакай эмгек жамаатты, досторун өстүрүп жаткан келечектин муундарын, ээлерин, шагирттерин таштап кетип калабы? Эмил кетпеш керек. Эмил илимдин адамы, илим жакташ керек, Эмил илим жактап ректор болуш керек дейбиз. Жарымыбыз жок, бул ата-эне караш керек дейбиз. Ушинтип кечке урушуп кетебиз, кайда таркап кетебиз да. Ошондо мен эмне үчүн жакындыгын сездим? Бул өзүнүн өмүрүндөгү эң бир маанилүү маселесин биз менен кеңешкендиги, бул бизди өзүнө жакын адам деп билгендиги деп Эмилге ошол мезгилден баштап биздин көз карашыбыз 100%, 100%га өзгөрдү десек болот. Анан Эмилди мен мага бардыгыңыздар эле кошулсаңыздар керек. Эмил корушкасы жок, илимдин доктору, академик десем жаңылмайм. Анткени бизде 6-7 достор катташып жүрөбүз, ар тармактын өкүлдөрүбүз. Анан ар бирибиздин үйдө балдарыбыз бар, ар бир үйдүн эркеси бар. Айтканынан кайтпаган, каалаган алган. Үйдө биз ошол 4-5 баланы башкара албай кыйналабыз. Бирок достор баардыгыбыз отурушка
Эмил барат экен десе коркпой бала чаканы алып барабыз да. Себеби Эмил аларды 5 мүнөттө тилин табып, жакшы бир оюнга уюштуруп салып койчу адаты бар эми. Эмил бул Эмил менин устатым. Мен устатым деп айтам. Себеби мен көп нерседе маслихатташам, өзүнүн жапак тили менен айтканда гитарлашам, чалып турам. Анан мага турмушта жол көрсөткөн Жумагүл Аяшмай топтоо үчүнчүсүнөн мага барат. Төртүнчүсү бизге барат эле, төртүнчүсү. Себеби биз бардыбыз Баткенден келдик, ушул жерде окуп билим алып, эмнеден эмгек жолун тандап иштеп, ар тарапта иштеп калдык. Кыйын мезгил, ар кимибиз өз арабызда өзүбүз тартышыбыз керек. Ошол мезгилде Эмил мына өмүр баянында окуттуңуздар, окуу жайда иштейт эле, мектепте иштеди, анан элер алып уюмдарда иштеди, анан үчүнчүсү тамадалык кылат эле да. Билесиздер да, тамадалык кылат эле да. Онда ушундай көрүнгөндө жөнөкөй жоуш болгон көрүнгөнбөй бул өтө тынбаган адам. Эч бир тынып тынбаган жок. Ушул кесип тамадан устатым ушу киши да. Кийин мен дагы көп тамадашылык кылып жүрдүм. Анан экөөбүз Баткенге бардык, ресторанда Эмил баягыдай форма менен жаштакан. Эмил мен кандай болуп барам? Сен азыр чыгып атканда мынаны айтасың, мен мынаны айтам. Сен мынандай дейсиң, мен мынандай. Анан болду деп той кетип атат, кызыгып ушундай чуркап кетип атканда Эмил мени тартып калды. Досум, сен компьютер эле экенсиң. Эмне азыр айткан сөздү сразу эле жаттап алдым деп. Эмил, сиз мен устатым болсоңуздар тийишип калдык дагы. Ошондон кийин мен каяктарда бuyак Алапка, бул жагы Баткен Лейлекке чейин той заказ алып барам. Тойго барганда Эмилге чалам да. Эмил, мен азыр АТМге кантип сөз айтам. 4 саат жөнөт. Голосовой эле жөнөтүп койдум. Анжа тойдон видео тартып таштап койдум, ат жок да. Сени бuyак кылбадым дегендей кылып. Анан Эмилдин бир жакшы жери бар. Эмил Кыргызда 7 өлчөп бир кесте 14 өлчөп бир кескен адам. 14 өлчөп да. Ал өчөр адам. Буга чейин куратордо эжекелерде айтып өтүштү. Ал өзүнүкүн эч кимге бербейт. Мына эгерде Энкиде Серептин аудиториясын кантип жасайбыз деп сиздер менен кеңеш берип калсам, кандай дейсиздер десе, Сереп деген жазууну эмнеге жазбайлыбы деп Эмил сунуш берген болсо, ошого макул болуңуздар. Баары ошону жасайсыздар. Эле. Ошон үчүн досум дайым ийгиликтер болсун. Айшинем ар бир ийгилигиңдин көкөлү болсун. Дайым төрүндө ушундай бир ийгиликтер чоң болойлу. Уюштурушуңарга дагы бир рахмат. Анан мен Серептин уюштурушунда эң бир жакшы нерсени байкаганым бул Эмил эмне үчүн Аяштан башканы карабай түз жүргөн десе 4-класста түшүнүп калган таасир экен да бул. Мындай шүгүрлөрдү айтсаңар бул азыр эми Эмил агай жөнүндө агай баарын айта берет деп сөзгө дегенде мен баягы Biz Emil Ağay bilen 2009 yılı tanıştık, ben de studenttim. Student bolganda çöre izley başlayısın da, dost izley başlayısın, dostlar özlörüp çoğular, argı menen süйлөшүп көрөсүң, анан өзүңө мындай мүнөзүңө түшө турган адам менен кайра сүйлөшүп отуруп сен өзүңчө мындай чөйрө пайда болуп калат. Мен ушул 3-чү курста Эмил агайга, Мөнбай агайга жолугуп, анан биз чөйрө жасап алганбыз. Себеби Эмил агайда ошондо эле Эмил агай мындай бир нерсени суроону берип, анан жообун аябай кол коюп тынчаган адам болчу. Ошондо эле жөнөкөй, анан баю, бир нерсени айтканда дагы шашпай сүйлөчү да. Анан кийин жаштар комитети болуп иштеп калганда иш-чара уюштурардан алдын агай токтогуло отуруп алып, отуруп сценарий жасап койчу да. Сценарийде дагы шашпай эл келип отурат деген жерден бери жазчу. Анан фанфар берилет. Анан деген бияктан эки алып барып чыгат деп ушудан бери алып баруучунун ырын жазып, анан башталат болчу иш-чара. Вот ошо сценарий менен кетет эле. Анан Эмил агайга сөз келгенде Эмил агай ырды шашпай окуп кеткен да. Биринчи сап менен экинчи саптын ортосунда бир топ тыныгып койду. Анан Эмил агай дагы бир эки тарбиячы эжекелер жүрүптүр. Анан эмне иш кылып аткан деп мындай карасам, алар баклашкадан жанагындай нерселерди кыртып, гүлдөрдү кыртып, кирпилерди кыртып, краскалап атышыптыр да. Ошол жерде ошолорго өмүргү жасап мындай дептир. Үйүңөрдөн куртуп келбегиле дептир да. Үйүңөрдөн көрүнгү баклашкан, күлүм эмес, алек деп.
ошентип баягы жерде жок жерден гүлдөрдү өстүрүп мындай кылып садик ачкан агай. Эми кийин эми Баткенде билим берүү башкармалыгында иштеди. Ал жакта дагы жакшы жыйынтыктар болду. Мындай карасак, колубуздагы соткалар мурун мындай басмайы бар, кнопковый сотка болчу. Азыр эми сенсорный болуп калды. Мурун проекторлор болчу, азыр деген андай доска болуп калды. Мурун деген жигулилерде, москвичтерде жүрөт болчу, азыр деген иномарка машина болду. Айдай деген өзгөрдү да, баардык нерсе өзгөрүп отурат. А бирок эмне кайда такыр өзгөргөн жок. Эмне кайда өзгөрүү такыр жок. Мүнөзүндө баягы жөнөкөйлүк, баягы баягы ошондуктан дагы агайда туруктуулук бар. Ошондуктан эмне агай мына 15 жылдан бери машинасын өзгөртпөй минип жүрөт. Көрдүңүзбү? Ömrünüz olsun. Sizin ар дайым ушундай жакшылыктарыңызга бирге бололу. Сизди тарбиялап өстүргөн ушул ата-энеңизге, апаңызга терең таазим айтабыз. Бар болуңуз. Андан сырткары эжекелерим, агайларым отурат, жеңем отурат. Сиздин балаңыздан мен сиздин балалыгыңызды көрөм. Балаңыздар мындай тыншап, көп тыншайт, аз сүйлөйт. Мына ошол сиздин анык балалыгыңыз десем болот. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат. Чыкканда менин аты жандагы жолдошу жакшы болуш керек экен. Сиздин эл жолуңузда, турмуш жолуңузда жакшы адамдар, жакшы инсандар аябай жардам берип. Бул жагынан сиз өтө жолдук экенсиз агай. Суктарыңызды отурам айта берем. Алгачкы кийин ишти башарып болгон дипломдук ишиңизде дагы ишберги, кыргыз сыймыктуулуу, мыкты педагог илимдеринин доктору, доцент Кыялбек Ахматов Камыловичтин жетекчилик астында жазган экенсиз да. Кыялбек Ахматовдон дагы биз бир-экөө сөз сурадык эле. Видео аркылуу кайрылып көткөн дагы өзүбүздү видеого көргөнбүз. Аракет кылам, жасайм деген ушундай өзгөчө инсан, жок дегенди билбеген инсан. Экинчиден анын кесип көйлөгү, мына студент мезгилинен бери билимдик адам, студент мезгилде мен элге дипломдук ишин иштекчи болуп калдым. Өзбек мектептерде адабий жумуктарды окутуу боюнча дипломдук ишин коргоду. Мына ошол эле студент мезгилде жасап жаткан илимий ишин улантып, мына жакында кандидаттык диссертациясын коргоду. Элим чындыгында кесипкөй, ал методист, ал педагог, мыкты ата, мыкты уул. Студент достор, бүгүн мына Эмил агайдын бейнесин, жан дүйнөсүн, сырын ачкан жакшы бир проект баштапсыздар. Ошол темиргечи топода чоң ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы жайылып уланышына тилектешпиз. Мен Эмил агайдын жолуккан кезден башында бир мындай ыр менен баштаган келип турат да. Олукбек Омокеевдин жакшы ыры бар эле. Ырыс болуп оштурат толкуп толуп, Сулаймандо ак бурак ошкут болуп, туш тараптан биз жаштар келебиз да оштук калабыз, оштук болуп деп. Эмил агай өзүңүз аркылуу Баткенден келсе, мен жанындагы оштун олтуңдагы карыздан келип 2009 жылы таанышып калганбыз. Кытан 09 деген группабыз бар эле. Биз аябай энергия алуу жаңылтылган группабыз бар эле да. Ошол мезгилде мен элестигимде бар да. Куратор десе, мен окуучу кезимде бир жашы улгайган, оорбасырыктуу, арам кыймылдаган бирөө болот деп элестетип келсем, дос боло турган деп агайтат. Аябай жөнөкөй, кичпей агай экен, анан Эмил агайыбыз деп аябай сыймыктанып, биздин группабыз аябай атабыздай эле болуп мамиле кылчу да. Бардык жардам бергибиз келе берчү, ушунчалык жөнөкөй болчу. Кээде жада калса, акыры билгизбей чөнтөгүмө да акча тыйын салып коет эле да. Себеби биз ал мезгилде баягы сураган эле тартынат элек да, бирок биздин ошол мезгилде көз карашыбыздан, баскан турганыбыздан ошо бардык нерсени баамдап турат экен да. Болгону бизден ошо 5-6 гана жаш
улуу, бирок ошончолук эрте жетирип, эрте чоңойгон ага экенди азыр ошол мезгилде көз алдыма элестеп тартып отурам да. Андан кийин Эмил агайдын атынан биз көп жакшы нерселерди таптык да. Мен эң ошол жерде айта турганым, Төмөнбай агай баштаган, Эмил агай баштаган жана Зайдин агай баштаган агайлардын артынан жаратман деген чоң дүйнөнү таптык да. Биз ошол мезгилдеги топтолгон топ азыр баардыгы ошол Кыргызстанда аграрлык тармактарында иштеп, беделдүү жерлерде эмгектенип атышат. Өзүбүздүн дагы бир жан дүйнөлүк достугубузга айланган ошолордун башында ушул Эмил агайлардын жол көрсөтүүсүнүн аркасында турдук да. Анан мен көп ойлонуп отурмун да. Мисалы, Эмил агай экөөбүздүн эмне бириктирип турат? Мисалы, айдынабыз ал кара тор болсо, мен сары тор болсом, агайыбыз оор басырыктуу сабырдуу болсо, мен шашма болсом, агай өзү ошмуну бүтүп, огупеде иштеп калды. А мен болсо огупеди бүтүп, ошмуда иштеп калдым да. Ал эми мындай окшош жактарын издеп көрсөм бар экен. Эмил агай экөөбүз тең жалгыз балдардан келебиз, үй бүлөдө. Эмил агай экөөбүз тең Элмира Гиманалиевди жакшы көрүп, экөөбүз тең балдарыбыздын атын Элмира койгон экенбиз. Анан ошол агайга дагы мындай тумардыктуу агайдын жасаган иштерин устаттып келебиз. Агай сизге да чоң ийгиликтер каалайбыз алдын ала. Анан мен акырында мындай бир жакшы күлкүлүү окуядан айтып кетейин деп атам да. Баардыгы айтып атат, агай ишенчээк, жөнөкөй деп атат. Бир күнү Түмөн агай, Эмил агай үчөөбүз дагы мындай бир квартирада жашап калган болду да. Мысырап, оорулуп, кернелеп берчү да бар. Агайлар айтып, мындай суу көздөр тийбей, же сулуу көздөр тийбей айтып, Эмил агай Түмөнбай агайды ээрчитип алып, өзүн таандаган бир молдого окутканбыз да. Мен бул жерде азыр ойлоп таанып отурам да, сен эмнени айтып атасың, сен жашсың деп, мени калып деле койсо жакшы деп турган нерсе экен деп ошол бага ишенип, менин айым алып окуган нерсе дагы бир элесип алам да. Жөнөкөйлүгүңүздөн тартпаңыз, мен дагы бир нерсени айта кетейин. Кудай мени ушунчалык жакшы көрөт экен, себеби мен ушунчалык жашагымда окшойт экен да. Эмил агайдын чөйрөсү бир ошол ынтымактуу чөйрөдөн болуп келип атабыз. Анан Назарет апа сизге дагы бекемдесип болуп калайбыз. Мына жакында гана аялдардын 8 март майрамы өттү. Ошол сизге урматтап, ошо Апакем Алмас деген ошол жерден окуп берейин, анын сөзүн жыйынтайын. Амансыңбы, айланайын ичинен, алаксыздык койбодуңбу ишиңен, эмне өтүп жиберейин дегенде мээримиңиз керек деймин ичимен. Күйпөлөктөп, кыйгашпайлап жоолугум, күндү эстеп жатса керек жооругум, дүйнөдөгү таттуулардын ичинен наныңыздын дагын таппай оорудуп. Салганыңыз кел жар булутто, сезимиме чачылгандай тунуксо, өмүрүмдү узак жылдай сезилди өрү тагы таза балы, куруту. Сагынычтан көтөрүлүп канбасын, суусаганда жуткум келди, жармасын. Апакемдин тийген үчүн колдору, айылымдын жуба жетим алмасын. Апакемдин тийген үчүн колдору, Баткемдин жуба жетим алмасын. Агай, сиз пикириңиз? Саламатсыздарбы? Ушул иш-чарага ушунчалык улуу инсандар менен эң жаш катышуучу болуп отурганга абдан кубанычтамын. Ал эми Эмил агай боюнча айта кетсем, агайды биз кантип таанып калганбыз? Мен 1-курста жаштар комитетине аралашып келген, 1-курста баштап элем. Анда бизде төрагабыз Чолпон агай болчу. Бир жолу ошол чай үстүндө жолугушуп отурсак, агай башталгандан баштап бүткөнгө чейин Эмил агай жөнүндө айтып баштады да. Эмил агай биздин мынтип карап туруп, өзүбүздөн билип коет эле.
Анын Эмин агай мынтип сүйлөйт эле деп Жолдон агай ошентип сүйлөп атса, биздин ичибизде ким экен ал Эмин агай, кандай адам болду экен деген ой калган да. Агай айтат, ошол Эмин агай бүгүн ишке кирди, мен абдан толкунданып турам, ошол мага аябай таасир кетти. Эмин агай жана сен агайда айтып кеттим, ошол машинасы ошол боюнча экен, ошол костюм ошол боюнча экен, Эмин агай ошол боюнча экен деп бизге аябай айтып берген. Андан соң бизге ошол кыргыз адабиятын окутуунун усулу предметинен саатка келип калды агай. Ошондо биз жакындан тааныдык десек болот. Агайдын мен ошол сабак өтүүдө өзгөчөлүгүн айта кетсем, биз ошол кыргыз адабиятын балдарга кантип окутабыз, кантип жеткиребиз деген суроонун негизинде сабак өтчүбүз. Агай бизди жөн гана биз студентпиз, мен агайдын деген нерсе менен сабак өтпөй, кайра окуучулардын көз карашы менен карап, силер практикага чыкканда мынтесиңер, сабактын иштемесин мынтип жасасыңар, ошол эле компетенттүүлүктү мындай коесуңар. Башкача айтканда, ошол сабак өтүү методдору акыркы үлгүдөгү методдор менен сабак өтүүгө үйрөттүм. Жана ошондой эле салттуу метод менен учурдагы заманбап методиканы журулуштуруп, анан балдарга сиңимдүү кылып жеткирүүнүн жолун биз ошол Эмин агайдан үйрөндүк десек болот. Жана видеороликтен айтылып, бул жакта сөздөрдөн айтылып атты. Ошол эле бала бакчада иштептир, мектепте иштептир, анан университетте иштептир. Ошол себептен башка окутуучулардан айырмасы өтө чоң. Жана ошондой эле агайдын жеке адам катарындагы адамгерчилик сапаты өтө жогору, баары айтып жатышат. Бул кандай? Сен студентсиң, сен кимсиң, анан мен киммин, кайсы жерден туруп сүйлөп атасың деген нерсе жок. Агайга орусча айтканда гордость деген нерсе бар го. Агайда ошол сапат жок. Ким кандай нерсе менен келди, өзүнүн оюн айтып, пикирин айтып, жол көрсөтүп бере алат. Биз агайды устат катарында көрсөк болот. Анан колдоочу, коргоочу, коштоочу агай десем болот. Себеп дегенде бизди ар тараптан колдойт. Мисалы үчүн ошол эле биз президенттик стипендияны алып келгенде баягы мугалимдер абдан куттуктап, ар тараптуу ыраазычылыктар айтылып келет да, анан Эмин агай китеп берди да. Анын ичинде акча дагы бар экен, мына өзүң кааганын да алып жеп, китепти мына ушул кандидат болгон улуу инсандар, сен дагы ушундай бол деп абдан ар бир студентке көңүл бөлө алат. Биз бүтүрүүчү курс болгон үчүн бизде баягы кош бойлуу же болбосо балалуу, чакалуу студенттер бар да, алардын ошол аларды дагы түшүнүп колдой алат болчу да агай. Анан коргоочу деген эмне? Силер студентсиңер, мугалимге чыгып кирсе айткыла, сабак өтүүдө баягы өзүңөрдүн оюңарды ачык айткыла, мугалимдерден тартынбагыла, өзүңөрдүн укугуңарды, өзүңөрдүн милдетиңерди билгиле деген нерсени агай ошол сабактан тышкарда айтып турат эле. Анан коштоочу дегеним бул бизде кандай иш-чара болсо, бүгүнкү иш-чара абдан сонун өттү, формаңар сонун жарашыптыр деген сыяктуу ошол адамдарга мамилени студенттерди абдан колдоп коштогон агай. Агай бүгүн сизге ыраазычылыгымды билдирем. Абдан жакын инсандарыбызга болуптур, бар болуңуз. Сиздер де студенттер дагы окуткан студенттерибиз дагы менен ой бөлүшөт. Бул жагынан дагы аябай ийгилик жаратып атасыз. Жол ачып берип, ошол изги жолго түшүп, ийгилик жараткан, анан ийгиликти багындырган адам деп билебиз. Эгер сизде илимий жолуңузда дагы устаттан жаңылган жоксуз, илимий жолдо дагы эң сонун мыкты устатты таптыңыз. Ал жазуучу, публицист, педагог илимдеринин доктору, профессор, адабиятчы Абдыкерим Муратов Жакынбаевдин дагы сиз тууралуу кеп койгонбуз. Ада видео Абдыкерим агай сиз жөнүндө дейт. Темада жазганда сурап көрсөм, ал өзбек мектептеринде иштеген экен да, кыргыз адабиятынан сабак берип жатат. Анан мен ойлодум, азыр ошо өзбек мектептеринде аябай муктаждык бар да, ошо мугалимдерге методикалык колдонмалар жетишпейт. Анан ушул өзбек мектептеринде кыргыз адабиятынан адабий жомокторду окутуу деген теманы бердим. Ал ошол тема бергенде жакшы
temanın içine жақсы келе алды да, bir metodikалық құрал шығарды, аябай жақсы шықты анысы. Оның диссертациясындағы негізінде жазылған мақалаларды тестер жариялап, Рейс статусындағы мақалалар шығып өзбек жұмақтары менен салыштырды, қырғыз жұмақтарын, адай жұмақтарын, бет топ жұмақтарды қанша оқыту керек екендігін өзбек мектептерінде оқыған мұғалімдер үшін жақсы түсіндіріп берді. Кандидат диссертацияны қорғау аябай оңды. Сен ағандағы ұлы болушына тілектеспіз. Сен алғаш еден атын тұлқанымыздан ағайдың жөн кішеміз екен білдік. Елбербек деген атын бізден ұлы ақын Елбербек анан естестіріп тұрады. Сен дағы ел ұлы бол. Ақындан кейін қалыспаған, елдің жүгін көтерген ұлы инсандардан бол. Ең азыр атам жөнінде сөз болып жатады. Атам жөнінде не дейлі? Қандай аталықтардан да? Ошо адамдын өзү орбасылыктуу жөнөкөй кичпей мени бизди мына урушпайт шоктук кылсак да урушпайт да? Секин ушак секин. Эми ошо атам жүрүм-турумундан үлгү алганга аракет кылам. Азаматсың. Мен эмес чыгармачылыкка жол алган бала жоктук турам. Академия эсебин аяктандын видеолорунан көрүп калганбыз сени. Сен чыгармачылыкка жол алганда агайын кандай сага колдоо көргөзүп атат? Мен кичинекей кезимден бери атам ошо аккордеон сатып берген. Ошону анан үйрөнүшүмө апам дагы себепкер болду. Апам ушу комуз эркендиктен мага дагы ушу аккордеонду үйрөтүү десем болот. Анан ошо атамдан кыргыз тил сабагынан жардам сурайм көбүнчө. Азаматсың. Өмүрүңүз узак Anda Elbir'in talantı görülür. Kırgız'ın Tunguş Prezidenti Asqar Akayып барган мезгилде чоң стадионда эмне жолугушуп аткан мезгилде бетимизге белгилеп өттүлөр. Айштан жөнүндө элдер маалымат алды. Бардык нерсесин бетке айтып, куйкун сөздү куйруштуруп айткандыгы үчүн Асқар Акаев колундагы саатын чечип Айштанга бергенде биз анда бала кез күбө болгонбуз да. Анан Элбекте дагы ушундай бир өнөр бар. Аны ырга жакын деп куратор эжекеси белгилеп кетти да. Бизде эми капа болбойсуң да ошо болор иши болбой ушкан мен айтып таштайм. Мындай окугал эмилде туруктуулук бар да, өзгөчө туруктуулук, бул сүйүүдө да туруктуулук. Кызганча биз эми досторго турганда аяктарга тийиш базар эмил бир жазуу керек да. Азыр эмилдин 4 жабы бар экен десе достор тынччылыкпы, эч кимдин аяшка тийиш бербей деп сурап коебуз. Эмилдердин тага журту дагы баткенде белгилүү музыканттар. Эмил ыр жазса ата журту, ыр жазса тага журту деп кабыл кылышты. Kaldım
Siz stüdentlerden verilген soruların içinden жақтырған sorularınızı esіңізге алып қойсаңыз. Балалық кез бұл қызықты өтеді дегенде, сіздің балалығыңыздағы ең қызықты есте қалған оқиғадан айта кетсеңіз. Апам айтты, ең қызықты ошол, 4-ші классыбызда 3-ші класстың қыздарын шығарып вечер қыламыз. Алтын балық жөніндегі жұмылғын барымызды білеміз. Сізде балалық кезіңізде алтын балық тұтып алсаңыз, эмне сурайт элеңиз? Жана азыр эмне сурайт элеңиз? Биз көбүнчө кыялданчубуз, ушул чоң шаарларга барса, чет мамлекеттерге барсак деп мүмкүн ошондой сурасак керек. Ал эми азыр болсо, ошол үй бүлөнүн бүтүндүгүн, балдардын ушу үй бүлөнчүлөрүнүн ден соолугун ошол мамлекеттин жалпы үйдөн илдештирүүнү сурайбыз. Ананда мен сизге бир белгилүү суроо берип жатат да. Бүгүнкү күндө мына жаштардын арасында эң эле белгилүү суроолордун бири бул махырда. Ошондой эле сиз дагы келинчегиңизге махыр эги бердиңизби? Достор аяштар чоң болуп калганда маселе козголуп калат. Азыр мода болуп атат го интернетте дагы. Ошондуктан мен сураганда ошол мен айттым да ушундай түшүнүп алгам же ушул кандай жана машине сураганда мен машиненин өзүнүн атын көрүп ушул сеники деп ушинтип коем да. Анан бул өтпөйт башка деп сурайт. Анан эгер үй болсо ушул үй сеники деп ушундай азырынча ушул жерде жүрөбүз. Анан мындай конкреттүү бир нерсе сурап чечиле деп ушул маселени чечилет. Ыр жазып, көркөм окуп, ырдоо жагынан кандайсыз? Сизди ушул жамааттан көрсөк болобу? Факультетте, Ош мамлекеттик университетинин филологиясы факультетинде ошол иш-чараларды алып баруучулук жагынан бир аз бардым. Анан тойлорду алып баруучулук, эми ырдоо көркөм окуу жагынан дегенде ырдаганда азыр мен оңдом ырдап берди. Ошол кетсин, эми анда көркөм окууга бир аз көркөм окуп берейин. Көркөм окуу дегенде ошо баарыбыз мугалимбиз, силер да келечекте мугалимсиңер. Ошо мугалимдер жөнүндө айтып берейин анда. Мугалим ким? Ал билимдүү бир киши. Балдар үчүн арналмакчы бир киши. Ар бир инсан ал сүзүп чакалап, анткени ал билимдердин деңизи. Мугалим ким? Экинчи бир ата-эне. Балдар үчүн мелендет алып берерге биз ушуну дайым өйдө коймокпуз. Кайсыл кесип улуу десе эгерде. Айтып кеткен сөз бар. Жети атасын билбеген жетесиздик деген сөз бар. Жети атаны билүү бул ар бир атылдын бул парызы деп айтсак болот. Мен сизге сондай сурап кетип да, жети атаңызды айтып бериңизчи. Жети атаны билип калдым, атам көп айтчу, ушуну унутпа, дайым эстеп жүр деп анан мен балдарыма да жаттатып койгом. Атам 6 атасын айтчу да, мен мага келгенде 7 ата болот. 7-син билбей калышкан. Эмирбек болсо азыр 8 атасын айтат. Ошондо мен атам Абдыбай, чоң атам Байжигит, бабам Абдибали, Сапаров, жок, Кадыр, Шады, Сапарбай, Токтобай. Ушундай 7 ата. Менден сизге суроо, мугалим болууну каалаган, бирок ушул кесипте окуп жүргөн студенттерге кандай кеңеш берип келесиз? Бирок ушул кесипте окуп жүргөндөр дароо кесипти алмаштырыш керек. Болбосо ушул көрөк
мугалимдиктин жакшы жактары боюнча дагы маалымат алыш керек. Анан мугалим жөнүндө, улуу мугалимдер жөнүндө китептерди көрүп окуш керек. Ошол мугалимдиктен бакыт тапкан адамдардын чыгымдарын окуп чыгыш керек. Ошондо мугалимдикке кызыгып калат деп ойлойм. Болбосо кесипти алмаштырыш керек. Акыркы суроо 991 жок. Досторуңуз көппү? Ооба. Үй бүлөдө акчаны жубайыңыз кармайбы? Жок. Кой союгондо жириктегенди билесизби? Жок. Бала кезиңизде шоктуктун айынан таяктын даамын тартып көргөнсүзбү? Жок. Эч кимге айтпаган сырыңыз барбы? Ооба жок. Ооба. Карызыңыз барбы? Ооба. Бирөөгө катты сүйлөп жүрөгүн оорутуп алгансызбы? Жок. Кокустан деле, атайлап деле. Мага сезилбесе мүмкүн болуп калышы мүмкүн. Биздин студент учурда мындай эле деген сөздөрдү колдоносузбу дагы? Кандай? Биздин студент учурда мындай эле деген сөздү колдоносузбу? Кээде. Ооба жок. Ооба. Уйкуңуз кандай бүгүн? Ооба. Алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келип ушул жерде биздин бир аз жана иш-чарага күнөөкөр болгон ошо бардык агай эжекелерди, студенттерге мен терең ыраазычылык билдирем. Ушундай убакыт бөлүп, аяк убактыңыздарды аябай ушул жерде отурганыңыздарга. Анан экинчиден ушул иш-чараны уюштурган мага бир аз ыңгайсыз болду. Жана маанилүү киши болуп эле бул жерде отурсаң сен жөнүндө көп жакшы мактоолор айтылса бир аз ыңгайсыз болот экен. Коюңуз эжеке, мен ушундай болбойм дегенине карабай, ушул студенттерге бир үлгү болсун, ушундай бир жол болсун, тарбиялык мааниси болсун. Ушул мугалимдин үй бүлөсүнөн чыккан соң мугалим болду, үй бүлө мугалим. Ошол биздин жаш жеткинчектерге, студенттерге бир үлгү болсун деп, мына мамлекеттик тил кафедрасынын башчысы, ушул окуу жайыбыздын эң сыймыктанган кадырлуу эжекеси, ошо Токтоган Качыбековна эжекеге жана кафедранын бардык мүчөлөрүнө ыраазычылык билдирем. Студенттерге ошол менен ушул жерге убакыттарды бөлүп мен абдан ыңгайсыз болуп турам. Себеби мына илимий ишиме байланыштуу, өзүмдүн бул жердеги абдан көп ишиме байланыштуу көптөн бери кураторум Курманжан эжекеге мындай бара албай, кабар ата албай жүрөт элем. Бүгүн эжеке өзү келип катышып берип отурат. Буюрса жакшылыктарда бирге болуу алдында, Кудай буюрса биз да пландап жүрөбүз. Сизден баары ушул факультетке барганды ыраазычылык билдирем эжекеге. Андан кийин мына Калпабердиевна абдан жакшы мен унутуп калган окуяларды эстетип өттү. Эжеке айткандай ошол биринчи жолу ачык сабактуу эжеке айткандай болгон. Андан кийинки окуялар ошо эжеке бизде кафедрада окутуучу, эң алгач окутуучу кылып алып, ошол окутуучулук багытта жол көрсөткөн эжеке. Ыраазыбыз, дайым бар болуңуз. Мен досторума Алманбек, Зайнедин жогоруда жакшы сөзүн айткан Бекмурза Бекболотовичке, ошол биздин устатыбыз, агайыбыз, окуу жайыбыздын ректору Айданбек, ошол бардык алып баруучуларга, ушул бардык ушул иш-чарага жардамын тийгизген, анан ошо катышып отургандарга ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар. Апанын күнү, апанын байрамы болуп турат, ушундай эл алдында апаңызды өтө чоң орду бар. Ушул дайым намазды кылабыз. Ден соолук берели деп. Апамды жакшы көрөм, бирок өзүнө эч айткан эмесмин деп айттым. Ошол эми сизди жакшы көрөм апа деп дайым айта бербейбиз, эми аны башка сезимдер менен билдиребиз. Ошондуктан мен апамды жакшы көрөм. Апам ошо менин өмүрүмдө, жашоомдо эң негизги орунда турган инсан. белгилеп өтсөңүз агай, кайсы суроо сизге таасир этти? Өзгөчө таасир эткен суроолор бар. Өзгөчө
таасир эткен суроо эстен дагы чыккан деп бир аз толкундануу турат. Аралда калып калсаңыз деген суроо. Эмне? Осы кезде бирок биздин окуу жерде окуп аткан студенттер бар экен. Окуган? Студенттерчи. Мугалим болууну каалабаган. Каалабагандар бирок окуп дегендер, Мугалим болууну каалабаган студенттер боюнча ушундай суроолор бар да кызыктуу болду. Рахмат. Атайын bir жакшы берип уюштуралы деген эптин жардамы менен өтүп жатат. Баягыдан берки көптөгөн убакыт суроолорду кеткен арап биз бүгүнкү күндүн көнүгүүнүн ушундай жаңылбай тандап алыппыз деп мен өзүмчө кубанып отурам. Анан эң негизгиси ушу сиздердин келип катышып бергениңиздерге ыраазычылык билдиргим келип жатат. Себеби убакыт абдан көп кетип калды. Эми бул биздин бара биринчи өткөрүп жаткан иш-чарабыз болгондуктан убакытты эсепке ала албай калдыкпы деген десем, биздин бүгүнкү каарманыбыздын өзүнүн өмүр жолу мындай өрнөктүү өмүрдү эч кандай нерсе менен кыскартып коюуга болбойт экен да. Ошон үчүн канча убактыбыз кетсе дагы ошого кайыр бололу. Себеби бул бүгүнкү күн, бүгүнкү суроолор, бүгүнкү жакшынакай сөздөр элдин өзүнүн өмүр тарыхындагы, өмүр барактарындагы эң бир эстен кеткис күн болуп каларын биз да эстеп жүрүшүбүз керек. Анан ошондой эле мына тизилип отурган студенттердин баардыгынын суроосу бар эле. Ошо суроолордун баардыгы Кудай кааласа студенттер агайы өз текшерип кирип калганда кандайдыр бир учурларда берип алат деген ойдомун. Айрыкча элдин жөнөкөйлүк касиетине мен деле баа берип жүрөм. Эч бир бой көтөрүп бир суранган нерсеңе дагы силкенип каратыр деме башкалардан айырмалатыр да, силкенип карабай жөнөкөй сыпайы алдында бир сабак айта албай калган окуучуга окшоп дайым өзүн тартынып сыпа кармап жүрөт да. Анан биз дагы буга чейин студенттердин сынагынан сыпайсыңбы деген иш-чара өткөрчү элек. Ошондон анан эмилге кезек келип калды деп эмилден өзүн айтса, эмилди 2 жолу баш тартып, бирин Дүйшөн Шаматовго бошотуп берсе, экинчисин Кыялбек Акматовго бошотуп берди. Мен ыраазымын деп. Азыр деле бул жерге чакырсам айтат, мен бир сеңирген эмгек болбосо, мен бир чоң адам болбосо, анан мени эмнеге чакырасыз дейт. Анан мен айттым, эми сени менен биз тушоо кесели деп атабыз. Сен биринчи биз муну декабрдын башында эле пландаган элек. Бирок графиктен көрүп февралдын 22-синде илим жактайт деп, анан ушу илимин жактап келсин, бир жолу ошого карата болгон сыйырматыбыз болсун деп, ушуга чейин жылдырып жүрүп, мындай жакшынакай иш-чараны убакыт узарып келсе да өткөрүп алдык. Эми Илбек биздин арабызда ушинтип иштеп жүрөр. Мен баягыдан бери сыйынтан жатам. Сендей адам менен замандаш болуп калганыма, сендей адам менен бирге ушул жерде иштеп калганыма, анан сен жөнүндө ушундай жакшынакай иш-чараларды алып барган үчүн. Иштериң ийгилик болсун балам. Чек болбосун мындан ары. Мына Кудай кааласа жактаган илимиң бекип келсе, ошо сенин жетекчиң Абдыкерим менин группалашымда курсташым. Докторлукту деле өзүнүн колунан чыгарсын го деп ойлойм. Ал деле алыс эмес. Эми атадан артык ул, атадан кийин ул атага тең болот экен. Эч качан атадан артык уулду мен мындай туура таппайм, атага тең ул деп эле сезем. Аталар ошо атам өзүндө мугалимдик кесибинде өзүнө тең жакшынакай уулду даярдап койгон экен. Кудай кааласа өзүң дагы уулдарыңа өзүңө тең боло турган уулдарың бар экен. Ошолор да өмүрлүү болсун, жубайы менен бактылуу болуп, анан мындай жакшынакай апаң менден 1 жаш кичүү экен апам. Сизге дагы келип бергениңизге чоң насип берип атабыз. Ушул жаныңызда турган бала сиздин уулуңуз. Ушунча элди суктандырып сыймыктанып аткан сиздин балаңыз. Эже, ушул сыймыктарыңыз ушундай уулуңуз менен. Рахмат сизге. Кандай уулу экенин дегенде Эмилбектен уулду төрөгөн сиз менен таанышканыңызга биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Башынан ак калпак түшпөсүн балам. Мына калпакты атайлап сага тиктирдик буну.
бул башыңа түшпөсүн. Ушу кандидат болгондо эң башында кийип жүрө турган ак жолтой ак калпак. Анан биздин салттуулук боюнча баардык катышуучуларга кандайдыр бир белгилүү болот деген мен атайын бул жерде бул сумканы азыр заманбап болуп атат, ичине компьютер ноутбукту салабы, кагаздарын салабы, бирок сага тапшырма, мунун ичине иштеп түшпөй калып докторлук жактабай калган, ошону докторлук жактагы жакты көтөрөсүң, ошого деген документтерди саласың. Elinde apasına bir çoğunlukta boynuna salıp koyalım, ister kayakta yiyorlar. Nasılday, bu kitaptan ana çoğunluk kuanışı. Orada bu olup kalktı beni, sizin sıyrı koyalımızı siz oğuz açık koyuyorsunuz çoğun beni. Aman, öyle böyle. Bir Ana bu keçege kaçıp oturgan konuklardı tutturadu. Ana eceki. Uyuşturuculardan Kalpecigeyi kaçıran kalpar sarıda çok. Kalpecigeyi alalım. Bunların birlikte daha çok rahatsız bildireriz. Evinde bozduk, koştuk. Bayağı kıyıcılık yollarda arka beri olup gelip komuzun menen gelip ırtak bergenin üçün bizde de işteydi gelsin, şunday bu ballar tarbiyalanan üçün çok rahatsız bildireriz. Adayını emelden oxutkan okutusu bizden sıyılıklı okusu var. Bizlerga çok rahatsız bildireriz. Studentler, öğrenler, siler. Bana бүгүнкү кеченин иш-чаранын Турсаңыз, айгар сизге. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, мына биз толкунданып, сүйүнүп, катышып отурдум. Ушундай менин баламды көтөргөнүңөр үчүн, менин баламды кубаттаганыңар үчүн чоң рахмат. Студенттерге дагы окууларында ийгилик, ден соолук, аманчылык ата-энелери менен бирге дайыма тынч болсундар. Анан эжекей, Токтогон эжекей, сизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Менин баламдын ушундай устаттары, ушундай мугалимдери, ушундай достору, ушундай үкелери бар экен, ушундай жаркылдаган, жайнаган мына студенттер бар экен. Мен ошого сыймыктанам. Жана баарыңарга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Анда сөз суранчыдан биздин курман жележигебиз. Урматтуу кесиптештер, урматтуу студент достор, иш-чара абдан сонун. Сиздердей коллективге, сиздердей жетекчилерге мен ыраазычылык билдирем. Биздин балабыздын татына кагылып, ушундай бир кесипкөй кылып, ушундай бир ийгилдин адамы кылып, ушундай жетекчиликке тарбиялап, коллективде кадыр-баркка ээ кылып, бул сиздердин эмгек. Эжеке, зам кафедрасы баш болуп, бул жакта коллектив турат, жетекчилер, Бек Мурза дагы ар бир сөзүн айтып атты, колдоп, коштоп, ушул студенттик чөйрөдөн алып чыгып, ушул корого алып келип, ушул университеттик республикалык деңгээлдеги бир ийгиликтерине сиздердин таасириңиздер, сиздердин ошол берген тарбияңыздар, ошол коллективдин таасири деп ойлойм. Ошондуктан мен баш үйү менен эжеси катары, куратор катары, ана мен сыймыктанып отурам, таазим этем сиздерге. Мен дагы ойлойм, дагы 5-10 жылда мен илимде Эмилдин профессор деген наамын куттуктап, ушул жөнүндө дагы ушул күндөрдө биз жолугушуп отуралы. Анан апага дагы мен терең ыраазычылык билдирем. Себеби ушундай баланы тарбиялаган ушул апанын тигил дүйнөгө келген атабыздын атасында көрүп калганмын. Ошолордун тарбиясы чоң. Сиз сыймыктанышыңыз керек. Дайым ушул Эмилдин төрүндө бала чакасынын, небере чеберелеринин
төрүндө дайым ушулардын тойлорунда, жакшы күндөрүндө, мондай бир кечелеринде дайым сыйлуу конок болуп жүрө беребиз. Биз да сиз менен сыймыктанабыз. Мондай бир үлгүлүү апанын немесин, образын мына биз чыныгы өзүнүн жанында отуруп көрүп атканыма мен кубанычтамын. Биздин студент досторго бүгүнкү кече өтө бир таасирдүү, жугумдуу болду го деп ойлойм. Мен муну оюштурууга да айтып барамын. Керектүү жерде муну жайылтыш керек. Жакшы идеяны көтөрүпсүздөр. Бул абдан жакшы самалык болду. Сиздерге ыраазычылык билдирем эжеке. Рахмат. Окуу бөлүм башчысы Абдибалиев Эмилбек Абдибалиевич болду. Баардык келген студенттерге, биздин отурган мугалимдерге, келген конокторубузга терең ыраазычылык билдиребиз. Сереп деген уюштурулган иш-чара абдан мага жакты. Жогорку деңгээлде өттү. Ар бир катышуучу кунткою менен угуп отурду. Мага дагы баягы уюштурулган суроо жооптор, неме катышуучулардын суроолору, жооптору, анан ошолордун сөздөрү, анан бардыгы жакты мага. Негизинен бул иш-чараны ушул биздин чөлкөмдө жайылтыш керек экен. Абдан сонун үлгүдө өттү. Муну жайылтуу керек, муну токтотпош керек. Бул эми баягы мурда башкача формаларда өтчү эле. Бул башкача формада бир уюштурупсуздар. Биз үчүн жаңылык болуп атат. Мен да өзүмдүн окуу жайыма студенттерге өткөргүлө деп айтып барайын деп атамын. Муну жайылтуу керек. Чындыгында уюштуруучуларга ыраазычылык билдиремин. Чындыгында мындай бир өзгөчө боек болгон жок. Чыныгы бир эме маектешүү болду да. Чыныгы сырдашуу болду. Өткөн окуялар жөнүндө айтып атышты. Баштан өткөн баягы этаптар бардыгы үлгүлүү болуп атат. Ошолардын бардыгы биздин кийинки муундарга, студенттерибизге абдан мындай бир үлгү болорлук иш-чара болду да. Бүгүнкү иш-чарага мен Эмилбек Абдибалиевичтин досу келдим, досу кыз катарында чакырышкан. Мен сөз башында иш-чаранын жүрүшүндө деле айттым эле. Бул иш-чара бир гана Ош шаарындагы эмес, республикалык деңгээлдеги окуу жайларда өткөрүлүүгө татыктуу иш-чаралардын бири болду десем жаңылышпайм. Бүгүнкү иш-чарада биз Эмилбек Абдибалиевич жөнүндө билбеген маалыматтарды билдик. Анын канчалык илимдеги орду, жашоодогу, достуктагы, бир тууганчылык, үй бүлөдөгү бүт жакшы жактарына көп болдук десем жаңылышпайм. Бүгүнкү иш-чарада мен абдан толкундандым. Себеби мынчалык жакшы сөздөрдү угам деп, буга чейинки жашаган эмгектерди ушу башкалардын оозунан угам деп мен күтпөдүм эле. Анан абдан толкундануу болду. Иш-чара жакты. Бирок бир чети жанагы көрүп, ошол жакшы сөздөрдү угуп, жана мактоолорду угуп, бир аз ыңгайсыз дагы болуп калат экен. Бирок ошол бүгүнкү иш-чараны уюштурган кафедрага, ошол кафедранын окутуучуларына мен терең ыраазычылык билдирем. Бул ошол биздин жаш студенттерге келечекте мыкты мугалим болууга бир аз болсо дагы ошо тарбиялык нерсе болсун деген максатта уюштурулуп жатат. Ошондуктан уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирем. Бул иш-чара чындыгын айтканда менин көңүлүмө жакты. Ойдогудай эле болду го деп ойлойм. Кичине эле убакыттын узактыгына байланыштуу болбосо. Бул иш-чарабыздын сереп деп коюшубуздун себеби кыргызда сөз бар эмес беле, сарисеп салуу, серепчилик, мындай алыстан бери көрө билүү деген сыяктуу сөздөн алдык дагы. Алдыбызга мындай максат койдук. Биздин окуу жай жалаң гана педагогикалык кесиптеги адистерди даярдаган окуу жай болгондуктан, мугалимдерди даярдоочу устакана болгондуктан, болочокку биздин студенттерибизге, болочоктун мугалимдерине ушундай өрнөктүү, анан алдыңкы мугалимдерди чакырып, ошолордун кантип ушундай деңгээлге жетишкендигин көрсөтсөк, ошолорго тааныштырсак, студенттер, келечектин мугалимдери ошолордон үлгү алып, ушундай болуп, жакшы мугалимдик кесипке карата өздөрүнүн кадам ташташы болуп калат го деп эсептеймин. Ошондуктан ушул иш-чараны уюштуруп, биздин иш-чарабыздын эң биринчи тушоо кесүүсү биздин окуу бөлүмүнүн башчысы Эмилбек Абдибалиевичтин чакырып ошону менен өткөрдүк. Кудай кааласа бул иш-чара токтобойт.
атайын сереп дилмаек сериясы деп атап койдук. Дагы көптөгөн ушундай элге белгилүү, республикабызга белгилүү мугалимдерден, окумуштууларды чакырып ошолордон балдарга, студенттерибизге үлгү алып беребиз деп ойлойм.